Assalamu alaikum. Мыйзам долбоорун колдойбуз. Анткени бардык эле териштирилбей эле Кыргызстандын Кыргыз эл баатыры деген наамга татыктуу болуп атканда, мурда Союз учурунда бар эле, эмгек баатыры деген бар эле, социалист эмгектин баатыры деген бар эле. Ошол нерсе кайра келе атыптыр. Эмгек баатыры болсун, эл баатыры болсун. Муну колдойбуз. Абдан жакшы, бирок мен бир суроо. Урматтуу президенттин өкүлү. Мен жакында бир маалымат каражатынан ушул Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгын алган. Даңк медалин алган киши эки элдин жазуучусу, Кыргызстандын, Тажикстандын жазуучусу Мирзахалим Каримов деген. Темир үйдө дарт менен алышкан жазуучу деген репортаж чыгарды Азаттык. Жалгыз өзү эч ким карабай калыптыр, бөйрөгү ооруп, таяктай анып, темир үйдө жашап жатыптыр да. Согуш учурунда Сталин кыйын кезде деле, бюджетте акча жок кезде деле жазуучуларга жакшы колдоо көрсөттү эле. Ошондой эле Кубанычбек Басылбеков деген бүт жанагы араб, Кытай, перс поэзиясын которгон адам ал дагы ооруп караган киши жок. Ушуларга бир кичпейилдикке карап көрүңүздөрчү, балким президенттин фондунан жардам беришке туура келет. Эгер мүмкүн болсо, эгерде жазуу жүзүндө берип койсоңуз. Жаз түрүндө берейин мен. Рахмат. Сооп иш, булардын чоң кыргыз мурасына, рухуна, адабиятына салымдары чындыгында абдан чоң. Болгону өздөрүн көрсөтпөгөн инсандар абдан кыйналып турат экен, ушуну айтып коеюн дедим. Чоң рахмат.